Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, эң башта жана сөзүмдү улай сөз бербей койдуңуз го. Мен айтып коеюн, менин эл шайлап ушул жерге келип, ошол элдин көйгөйүн айт деп айткан. Менин сөзүмдү төрага дагы, президент дагы, генеральный секретарь ООНдун дагы укугу жок. Регламентке ылайык мен айтканга милдеттүүмүн. Сиз айтып атасыз, улам убакытты алып 10 жолу чыгып атасыз бир маселе менен деп. Мына кайрылуулар, элдин кайрылуулары. Москвага барып келдик. Сахаровада күн түн деп камакта жаткан балдар. Акыйкаттык издеп башка жаран жүрөт. Алик мырза гемодиализ алып, соттун чечимине нааразы болуп. Көз жашын төгүп 5 бала акчасын кайтара албай билеттери жокко чыгып ыйлап жүрөт. Ушунча элдин маселеси болсо мен 10 жолу эмес 1000 жолу чыкканга милдеттүүмүн. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу төрагалык кылуучулар. Мен кесибим боюнча агроном эмесмин, зоотехник эмесмин, юристмин. Юрист катары мыйзамдын аткарылышын талап кылууга милдеттүүмүн. Сизге эч кандай жеке маселем жок. Орусча айтмакчы, мне с вами детей не крестить. Эч кандай жеке маселе жок. Болгону мен мыйзамдын, регламенттин аткарылышын талап кылып атам. Талап кылгам, мындан кийин да кыла берем. Ар кандай ой пикирлерди мага чиркээнин канатындай мааниге ээ эмес. Ушул 5 жылдык мөөнөттү Кудайым бердиби? Ушул жерге келип, элдин үнүн жеткиз, иштебей аткан министрликтерге жеткиз, элдин укугун, кызыкчылыгын корго дедиби? Мен милдеттүүмүн. Керек болсо 10 эмес 100 жолу чыгам. Сиздин андай кылганыңыз туура эмес, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Регламентке ылайык сиз мага эле эмес, 90 депутаттын бардыгына сөз берүүгө милдеттүүсүз. Медер Коныч, мен сөзүңүзгө жооп берип коеюнчу. Мен сени 10 жолу чыкты деп мен сизди айттым, туурабы? Сиз ар бир 3 мүнөттөн сүйлөгөндө 30 мүнөт убакыт алып атасыз бердинчи. Сиз сунушуңузду бердиңиз, сунушуңуз өттү. Ошол кайра жазылып сүйлөй бериңиз. Сизди эч ким кармаган жок. Мен 90 депутатка мен угуп туруңуз. Сиз сөз бербей атпайсызбы мага? Сизде кандай сиз кайра чыгып атсаңыз мен кантип берем? Элдин үнүн айтыш үчүн мен кайра чыкканга милдеттүүмүн, Нурбек Өмүрбекович. Трибунага процедурный маселе боюнча чыгат. Эл налог төлөп, мага айлык берет. Биздин пикирибизди айт ошо жерде. Акыйкаттык издеп жүрөбүз, ден соолугубуздан арылдык. Медер Коныч, мен сиздин мен айтууга милдеттүүмүн. Сиз антип мени чектебеңиз. Мен эле эмес, любой депутатты чектебеңиз. Мен эч ким депутаттарга эме кылбагын. Мен депутаттарды эч ким менен чектеген жокмун. Ар биринин убактысы келип атат, мен берип атам. Мен сизге айтып атам, ортого чыкпаңыз, жазылыңыз, убактыңыз келгенде сүйлөңүз. 10 жолу сүйлөңүз, мына 10 жолу чыгып сүйлөңүз. Нурбек Өмүрбекович, мен ошол элдин пикирин айтайын деп, мыйзамдуулукту талап кылайын деп чыкканымда, сизди мыйзамды сакташына чакыруудайын деп чыкканымда, мен эмне мыйзам бузуп атамбы? Эмне үчүн сиз сөз бербей койдуңуз? Сизге ким андай укук берди? Мен дагы бир жолу айтып атам, сиз кайра чыгып атасыз. Ошон үчүн биякта турган, кезектеги турган депутаттардын убактысын алып атасыз. Элдин берде сиз эле отурган жоксуз. Саат 6га чейин бардык депутаттардын айтканга толук кандуу убакыты жетет. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, сиз антип не злоупотребляете. Сиз анда мына жазылыңыз, кайра сүйлөңүз. Вы не злоупотребляете своим положением. Это статья Уголовного кодекса. Нурбек Өмүрбекович, антпеңиз. Просто микрофонду багы мындай айтканда Кыргызстандын дүйнө жүзү угуп атат айта турган сөздөр көп. Сиз үчүнчү. Мен кийинки кечирип коюңузчу, кийинки бере берейинчи, кийинки айтып берсин. Урматтуу Нурбекович, дагы регламентти бузуп атасыз. Менин 46 секундам бар. Сиз бүтүп атпайсызбы? Айтыңыз, сүйлөңүз. Мен бүтүрдүм де электеле, дагы регламент. Мен болгону сизди төрагалык кылуучу регламентти сактаңыз деп тартипке чакырып атам. Эч кандай личный маселе жок, Нурбек. Медер Коныч, мени тартипке чакырбай эле коюңуз. Мен регламентти сизден жакшы билем. Эгерде төрагалык кылуучу регламентти буза турган болсо, депутаттар тартипке чакырууга укуктуу. Биз буга чейин айтканбыз, мындан кийин да айтабыз. Эгерде сиз төрагалык кылуучу катарып регламентти буза берем десеңиз, анда ордуңузга башка зам төрага шайлайлы. Медер Коныч, мен регламентти сизден жакшы билем, макулбу? А регламентти сыйласаңыз, эмне анда бузуп атасыз? Кантип бузуп атам мен сени? Сөз бербей коюп атасыз. Сөз бербей коюп атам. Ар бир эмки кишиге биякта дагы депутаттар турат да, кантип берем мен? Убакыт алып атпайсызбы сиз? Кайра чыгып. Эмне болуп атасыз мен? Менин дагы деле убактым бар, Нурбек Өмүрбекович. Сүйлөңүз, сизге жазылыңыз, дагы беребиз убакыт, сүйлөңүз. Нурбек Өмүрбекович, мына мен жыйынтыктап коеюн. Экинчи жолу жазылыңыз, кайра сүйлөңүз. Жок, жана сөзгө чыкканда эмнеге бербей койдуңуз? Мен өзүм маселем менен чыккан. Кайра чыгып атпайсыз. Мен элдин маселеси менен кайра чыкканга милдеттүүмүн. Кандай түшүнбөй атасыз, Нурбек Өмүрбекович? Элдин маселесин көтөргөнгө мен милдеттүүмүн. Эл мени ушу жерге шайлаган, биздин маселебизди көтөр деп. Нурбек Өмүрбекович, мен болгону регламентти сакталышын. Мен эл шайлабай, мен эмне президенттин сунушу менен келип калдым бу жерге. Медер Коныч, эмне деп атасыз?